Илим жана зикир. Илим 3. Бурайда Аслами радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям айтат. Құранды оқып, түшініп, аға амал қылған пендеге қиямат күні нұрдан жасалған тажы кигізіледі. Анын нұры күндүн нұрындай болот. Ата-энесине бүткүл дүйнө тең келе албай турган эки кийим кийгизилет. Алар, башкача айтканда ата-эне, бизге эмне үчүн бул кийимдерди кийгизип жатышат деп таңдана сурашат. Балаңар Куран окуганы үчүн деген жооп кайтарылат. Бурайда Аслами радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям айтат. Куранды окуп, түшүнүп, ага амал кылган пендеге кыямат күнү нурдан жасалган тажы кийгизилет. Анын нуру күндүн нурундай болот. Ата-энесине бүткүл дүйнө тең келе албай турган эки кийим кийгизилет. Алар, башкача айтканда ата-эне, бизге эмне үчүн бул кийимдерди кийгизип жатышат деп таңдана сурашат. Балаңар Куран окуганы үчүн деген жооп кайтарылат. Бурайда Аслами радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям айтат. Куранды окуп, түшүнүп, ага амал кылган пендеге кыямат күнү нурдан жасалган тажы кийгизилет. Анын нуру күндүн нурундай болот. Ата-энесине бүткүл дүйнө тең келе албай турган эки кийим кийгизилет. Алар, башкача айтканда ата-эне, бизге эмне үчүн бул кийимдерди кийгизип жатышат деп таңдана сурашат. Балаңар Куран окуганы үчүн деген жооп кайтарылат. Мустадрак Хаким.